Саламатсыңарбы балдар? Кыргыз тили сабагын улантабыз. Сер менен Бактыгүл Султанбековна. Тил жактыктырып алалык. Бул ырды окуп ким жөнүндө айтылып жаткандыгын билсек, анда темабызды таап алабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасын билебиз. Ааламга толуп турган, ар дагым болуп турган, ар дайым коруп турган асылым менин апам. Бул ыр ким жөнүндө болуп жатат? Туура, апа жөнүндө болуп жатат. Апаны кантип эркелетип жатабыз? Кантип атап жатабыз? Ардагым, асылым деп жатабыз. Апалар бизди эмне кылат экен? Коруп турат, защищают. Демек, жакында март айынын башында апалардын майрамы болот. Ошол апалардын майрамы кандай деп аталчу эле? Туура, 8 март апалардын майрамы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы жаз майрамы 8 март. Биз сабакта өтүлгөн теманы эске салабыз. Жаңы сөздөрдү, тексттерди өздөштүрөбүз. Сүйлөмдөрдү туура которууга көнүгөбүз. Кыргыз тилинде куттуктоого машыгабыз. Алгач өтүлгөн теманы эске салып алалык. Биз өткөн сабакта менин жандоочу эмгекти кайсы курал менен аткаргандыгыбызды көрсөтүү үчүн колдонуларын билгенбиз. Мисалы, эмне менен жер каздык? Күрөк менен жер каздык. Эмне менен бакты сугардык? Чака менен бакты сугардык. Эмне менен арыкты тазаладык? Тырмо менен арыкты тазаладык. Эмне менен бакчанын ичин шыпырдык? Шыпыргы менен бакчанын ичин шыпырдык. Көрдүңөрбү? Кандайдыр бир ишти аткаруу үчүн биз эмгек шаймандарын колдонот экенбиз. Жаңы сөздөргө көңүл бургула. Майрам, гүлдесте, чогулуп чай ичтик. Майрамыңыз менен куттуктайбыз. Өздөрү тарткан неберелерим. Келгиле, сүйлөм түзүп көрөлү. Жакында 8 март майрамы келет. Апа, майрамыңыз менен куттуктайбыз. Атам апама кооз гүлдесте берди. Эжем экөөбүз майрамга торт жасадык. Баарыбыз чогулуп чай ичтик. Асыл менен Анара өздөрү тарткан сүрөттөрдү апасына белекке берди. Апам аябай кубанды. Неберелер чоң энесине жакын болот. Текстке көңүл бургула. Бүгүн апамдын майрамы. Атам апама кооз гүлдесте берди. Иним экөөбүз торт жасадык. Анан чогулуп чай ичтик. Апам кубанды. Чоң эне, сизди майрамыңыз менен куттуктайбыз, дешти Анара менен Нурбек. Алар чоң энесине белекке өздөрү тарткан сүрөттөрүн беришти. Рахмат неберелерим, деп чоң эне аябай сүйүндү. Суроолорго жооп берелик. 8 март кимдердин майрамы? 8 март апалардын, эжелердин, кыздардын майрамы. Балдардын атасы апасына эмне белек кылды?
Атасы апасына кооз гүлдесте белек кылды. Балдар апасына жана чоң энесине белекке эмне беришти? Алар апасына торт жасап беришти, чоң энесине өздөрү тарткан сүрөттөрдү беришти. Үчүнчү көнүгү сүйлөмдөрдү которуп жазгыла. Балдар, бул сүйлөмдөрдү өзүңөр аракет кылып которгонго көнүккүлө. Анда эмесе текшерип алалы. Менин апам абдан сулуу. Атам розалардан кооз гүлдесте белек кылды. Биз торт жасадык. Дасторконго апам, атам, байкем жана мен болуп отурдук. Майрам көңүлдүү өттү. Балдар, эгерде катаңар болсо, оңдоп алгыла. Балдар, Вадим апасына куттуктоо открыткасын жазыптыр. Келгиле таанышып көрөлүк. Кымбаттуу апаке, 8 март майрамыңыз менен куттуктайм. Сизге ден соолук, бакыт таалай, ийгиликтерди каалайм. Көп жашаңыз. Оолуңуз Вадим. Дорогая мамочка, поздравляю с праздником 8 марта. Желаю вам здоровья, счастья, успехов. Живите долго. Ваш сын Вадим. Балдар, бул Вадимдин апасына жазган куттуктоо открыткасы экен. Келгиле балдар, ушул открыткага, Вадимдин открыткасына таянып, өзүбүздүн апаларыбызды куттуктап көрөлүк. Кымбаттуу апаке, 8 март майрамыңыз менен куттуктайм. Сизге ден соолук, бакыт таалай, ийгиликтерди каалайм. Көп жашаңыз. Жүзүңүздөн күлкү кетпесин. Кызыңыз Надира. Эми келгиле балдар. Бул жерден апакесин куттуктаптыр. Эми эжелерди кантип куттуктасак болот? Кымбаттуу эже, 8 март майрамыңыз менен куттуктайм. Сизге ден соолук, окууңузга ийгиликтерди каалайм. Көп жашаңыз. Иниңиз Вадим. Келгиле эми Вадим өзүнүн карындашын куттуктап көрсүн. Кымбаттуу карындашым, 8 март майрамың менен куттуктайм. Сага ден соолук, окууңда ийгилик каалайм. Көп жаша, акылдуу кыздардан бол. Агаң Вадим. Силер дагы балдар өз алдыңарча апаңарды куттуктаганга аракеттенгиле. Келгиле сабагыбызды жыйынтыктап алалык. Мен эмнени билдим? Өтүлгөн теманы эске салдым. Жаңы сөздөрдү өздөштүрдүм. Тексттерди өздөштүрдүм. Ошол тексттерден балдар биз 8 март апалардын майрамы жөнүндө билдик. Сүйлөмдөрдү туура которууга көнүктүк. Кыргыз тилинде куттуктоого машыктым. Балдар, келгиле эми бул ырды апалар үчүн 8 мартка жаттап алып, ырдап бергиле. Азыр бирге ырдап көргүлө. Кубанчы
Балдар, үйгө тапшырма. Мына ушул берилген үлгүгө таянып, апаңарга открытка жазасыңар, куттуктоо сөздөрүн унутпайсыңар. Үй иши жаңы сөздөрдү сөздүккө жазып жаттап ал. Берилген үлгү боюнча куттуктоо открыткасын жаз. Ушуну менен сабагыбыз соңуна чыкты. Көрүшкөнчө сак саламатта болгула балдар.